Медир Сапарбаев 2018-жылдын башында бир топ демилгелерге бай жаш активист гана болсо, ошол жылдын 10-августунда мээримдүү, кайрымдуу инсандардын колдоосуна ээ болгон Ак ниет аманат кайрымдуулук фондун түзүп, аны мыйзамдуу түрдө жетектеп калды. 2018-жылдын майында көздүн ордуна шишик менен төрөлгөн Асылбек уулу Табарактын жүрөгүнө операция жасатуусуна өз салымын кошсо, ошол эле жылдын 19-октябрында Нуркамиловдордун үй бүлөсү жаңы заманбап үлгүдөгү 3 бөлмөлүү ак өргөлүү болушту. Индия өлкөсү боюнча ракты изилдеп, өзү дарылоочу 2 гана аппарат болсо, анын бири жайгашкан Макс больницасы менен түзүлгөн келишим болду. Бул да болсо мекендештер үчүн сонун жеңилдик болмокчу. Yazılıp turganda bu yerde Ак ниет аманаттык коомдук кайрымдуулук фонду, урматтуу бир тууганым, Пайгамбарыбыз алейхисаламдын бир сөзү бар: "Аддалу алал хайри кафаилихи", жакшылык ишке далалат кылып, ошол жакшылык адамдардын башын кошуп, адамдарга себепчи болуп берген адам ошол иштин өзүн кылганга барабар тете деген сөз, урматтуу бир туугандар.